Azandын үнүн укканда жүрөгүңүз титиреди? Күнөөлөрүңүздү эстеп кеттиңизби? Эгерде сиз өзүңүздү мусулманмын десеңиз, бул видеону акырына чейин өткөзбөстөн көрүңүздөр. Жана бул видео колдоо иретинде көбүрөөк адам көрүш үчүн бул видеонун астына бир жолу лайк басканды унутпаңыздар. Assalamu alaikum урматтуу Манас ТВ YouTube каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүнкү жаңы чыгарылышыбызда биз сиздерге азандын пайда болушу жана биринчи азанчы ким болгондугун айтып бермекчибиз. Ибрахим алейхиссалам отко ташталганда бир чымчык оозуна бир тамчы суу алып отту өчүрүүгө шашылат. Аны көргөндөр "Эй келесо, кантип бир тамчы суу менен от өчсүн" деп сурашканда, ал "Мен колумдан келгенин, мүмкүнчүлүгүм жеткенин жасап жатам" деп жооп берген экен. Урматтуу көрөрмандар, сиз дагы бул видеонун таркалышы үчүн колуңуздан келген лайкты аябаңыз. Хижраттын 1-жылы 622 жыл Меккеде жашаган убакта мусулмандар Алла Таалага сыйынууларын жашыруун аткарышып, намаздарын эч ким көрбөгөн жерлерде окушчу. Ал кезде элди намазга ачыктан ачык чакыруу мүмкүн эмес эле. Бирок Мадинада абал таптакыр башкача болуп өзгөргөн. Диний эркиндик орнуп, мусулмандарга ибадаттарын ээн эркин аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Пайгамбар мечети курулган. Бирок мусулмандарды бир жерге чогултуш үчүн чакыруунун ыкмасы али аныктала элек болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабаларын чогултуп, алар менен намазга чакыруу үчүн эмне кылыш керек деп кеңеш курат. Кээ бир христиандардай коңгуроо кагыш керек дейт, кээ бири жөөттөрдөй сурнай чалалы дейт, кээ бири болсо отко сыйынгандарга окшоп бийик жерге от жагалы деп сунуш кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтылган ушул сунуштардын бирөөнө да көнбөй коет. Ошондо Азирети Умар сөз салып: "О Аллахтын элчиси, калкты намазга чакырууга эмне үчүн бир адам жөнөтпөйсүз" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол замат Азирети Умардын сунушун туура көрүп, Азирети Билалга кайрылып: "Билал, ордуңдан туруп намаз үчүн элди чакыр" дейт. Мындан соң Азирети Билал бир топко чейин Мадина көчөлөрүндө "Ассалат, ассалат, намазга келгиле" деп мусулмандарды намазга чакырып жүрдү. Бир күнү Азирети Абдулла бин Зайд деген сахаба түш көрөт. Анын түшүнө азыркы убакта айтылып жүргөн азандын сөздөрү ирети менен кирет. Ал таң атары менен сүйүнгөн бойдон пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга чуркап келип, түшүн айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кудай буйруса, бул туура түш деп намазга чакыруунун ушул жолун туура көрөт. Азирети Абдулла пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен азанды Азирети Билалга үйрөтөт. Азирети Билал уккулуктуу үнү менен Мадинада көчөлөрүн жаңырта баштайт. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах, ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Хайя алал сола, хайя алал сола, хайя алал фалах, хайя алал фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Азандын кыргызча мааниси: Аллах улук, Аллах улук, Аллах улук, Аллах улук. Аллахтан башка Кудай жок экендигине күбөлүк берем. Аллахтан башка Кудай жок экендигине күбөлүк берем. Мухаммед анын элчиси экендигине күбөлүк берем. Мухаммед анын элчиси экендигине күбөлүк берем. Намазга шашылгыла, намазга шашылгыла, кутулууга шашылгыла, кутулууга шашылгыла. Аллах улук, Аллах улук, Аллахтан башка Кудай жок. Мадинада азан чакырганын уккан Умар кубанган бойдон пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга келет. Абалды билген соң: "О Аллахтын элчиси, сенин акыйкат диниң менен жөнөткөн Аллахка ант берем, Абдулланы көргөндөрүн мен да түшүмдө көрдүм" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки кишинин бирдей түштү көрүшүнөн улам Аллах Таалага шүгүр кылат.